2018 жылы 24 ноябрда өткөн курултайды уюштурууга катышкан саясий коомдук жана мекенчилик күчтөр бүгүн жыйын курушуп, экс-президент Атамбаевди тез арада кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышты. Жыйын жүрүшүндө жакында боло турган саясий окуялар жөнүндө дагы сөз жүрдү. Тагыраагы жаздагы эң ири саясий окуя болот деп күтүлүп жаткан Атамекен партиясы өткөзө турган 23 апрелдеги митингди жыйын катышуучулары колдоорун билдирди. Бийлик бул Атамбаевди эбак камаш керек болчу. Былтыр эле камаш керек болчу. Мына ошо камабай койгондуктан, кылмыш ишин козгогондуктан ал ар кандай саясий шоуларды өткөрүп, азыркы бийликке иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей, жана негизи өлкөнүн алдыга кетишине чоң тоскоолдук жаратып жатат да. Ошондуктан биз бүгүн дагы ошондой маселе көтөрүлөт. Атамбаевди үстүнө кылмыш ишин козгоо боюнча. Албетте биз Атамекендин иш чарасындагы сөзсүз түрдө толук кубаттап колдоп беребиз. Мен ойлойм, алар чыккан акысы бар Атамекен. Анткени Атамекендин лидери Текебаев баштап Түйшөн Кулчатановдо туура эмес камалган, саясий куугунтук болгон. Биз ал жөнүндө айтып атабыз. Эми алардын чыкканга эмеспи? Биз да барып катышабыз. Биз да өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Кандайдыр бир деңгээлде биз да колдойбуз. Ушул бүгүнкү акция менен алардыкы үндөшүп турат да, кандай деңгээлде. Атамекен партиясы абакта жаткан лидери Өмүрбек Текебаевга Дүйшөн Кулчатановго чыккан мыйзамсыз сот өкүмү жаңы бийлик келгенине карабай оңдолбой, акыйкат орнотулбай жаткандыгынан нааразы. Мындан улам партиянын саясий кеңеши 23 апрелде Текебаев Чотоновдун боштондугун талап кылган чоң митинг өткөрүүнү пландоодо. 13 май мына генерал турат, медасын не собрать. Ошол күнү бизге доллар бергенде Текебаевди камап коюп атпайбы? Ошону сорамай Жээнбеков билип турбайбы? Ушул сорамай Жээнбеков, туугандар, 13 май күнү мени кайра кууп чыккан жеримен кесомо отургуздур ушул эки адам. Билип атпайбы? Атамекен партиясынын саясий кеңеши ушундай чечим кабыл алдык. Текебаевдин соту болот. Жогорку сотто. Ошондо биз тынчтык митинг менен жогорку соттун астына келебиз. Площадка барабыз. Эгер ошону бир колдогон, жүрөгүндөн бир патриоттук сезими болгон Кыргызстандын жарандарын 23 апрелде ошол жерге партиянын атынан, үчөлөрдүн атынан чакырып кетем. 23 апрелде жогорку сот жаңы кодекстерге ылайык Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчатановдун ишин карайт. Өтө турган митингге Кыргызстандын чар тарабынан партия мүчөлөрү гана эмес, активдүү жарандык позициядагы бардык адамдар келүү ниетин билдиришүүдө.